Бүгүн өлдү деген күбөлүгүн алдык кызыбыздын. Колума ушул күбөлүктү бергенден кийин такыр ишин алган жокмун эже. Эненин жүрөгү сезет дейт го, ошо бир эч келгим келген эмес да. Эгерде мен билсем ушу кызымды жибербейт болчумун да бияка. Келинден апам мен сизге алып келбедимби деген сөзү аманат кылып мага алып келген, ошол кичинекейде алып келгилечи деп суранып атып алдырган болчумун. 4 эле күндөн кийин ушинтип каларын билгенимде сурабайт элем го, алып кел дебейт элем го. Келинимдин көзүнөн чыккан жашты ар бир тамчысын кантип жууп бүтөм. Мен үчүн ал кызым дайыма бар. Биз менен да ал кызыбызчы дайыма. Төрөлгөндөн баштап эле жаркылдаган сапсары кызым. Ар дайым бизге таң атканда, жакшы сөздөрдү айтып жатарда баарыбызга жомок айтып берчү. Мен ыйласам булар такыр бошоп кетпесин деп коронун аягына барып бакырып келип атам. Үстүбүздөгү жылдын 13-июнь күнү Жайыл районунун Акбашат айылында жол кырсыгы катталган. Анда кырсыктан улам 2019-жылы туулган Ариэлла аттуу 6 жаштагы кыз көз жумган. Учурда Ариэлланын ата-энеси бул окуяга тиешеси бар шектүүлөрдүн ар биринин жоопко тартылышын талап кылышууда. Кантип ушу Рыскуловко ушу ойлонбой отургузду дейм да. Азыр болсо деген, ал болсо деген на свободе. Ага максимум ошо 100 000 штраф деди да, даже 50 000 деди. Кечиргиле дейт. Кантип кечиребиз эже? Мен кызымын үстүнөн айдап дал ушу өтүп кетишиптир да. Тебелеп кеткен экен. Балдар чуркап келип эле Ариэлланын машинасы сүзүп кетти дегенде эле карайы сыртына чыгып калгандай болду. Ушундай жалуурган көз караш менен карады кыз. Кызыл жаян эле кан болуп калыптыр. Канча деген адам, канча деген дагы бала өлүш керек? Үстүбүздөгү жылдын 13-июнь күнү Жайыл районунун Акбашат айылында жол кырсыгы катталып өткөн. Дал ошол жерде 6 жаштагы Ариэлла аттуу кыз кырсык болгон учурда каза тапкан. Бүгүн ошол кыздын жакындары, ата-энеси тактап айтканда биздин төрүбүзгө келип отурат. Учурда чындык издеп жаткан чагы. Андыктан бул окуя тууралуу өздөрүнүн кененирээк маалымат алалы. Кош келипсиздер эже. Алгач эле ушул терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Келиңиз сөз башынан болсун, окуяны башынан баштап айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Менин атым Керемет Садыбакасова. Ушу Макеева Ариэлланын апасы болом, мамасы. 9-июнда эле учуп келгенбиз Москвадан. Айылга чоң апасы, чоң атасына, ошо тайнеси, тайталары менен жолуктуруп, ошо эс алганы келгенбиз негизи. 13-июнда мен кыздарым чоң апасы, чоң атасы менен конокко кетишкен кошунанын үйүнө кечки тамакка. Мен үйдө калган болчумун. Үйдөгү жумуштарым менен кечкеге тамак жасап отурган болчумун. Ошо тамак жасап отурганда кайнежемдин кызы чыгып айтты: "Жеңе, Ариэлланы машина сүзүп кетиптир" деди. Мен сразу эле дароо эшикке чыга калдым. Эшикке чыксам, жолдун ортосунда ошо кошуналар ошо чогулуп калыптыр. Жолдон ошо көп канды көрдүм да. Жүрөгүм түшкөнү мен ошо сурадым: "Ариэлла каякта?" десем, мага ошо больницага кетти деп жооп беришти. Ошо жанымда ошо улуу кызым болчу, ал да жүрөгү түшүп ошо артка чуркадык. Мен чуркап баратканымда анткени кайнатамды көргөм чуркап баратканчы. Мен үйгө келе электе эле уже атам машинаны айдап чыга калды. Ошо атам болуп, ошо улуу кызым анан эки кошунабыз машинага отуруп дароо кеттик. Больницага кеттик. Ошо жолдон анан күйөөмө чалгандан аябай корктум. Анткени мен деле күйөөм жолдо болуп калса, ушундай кабарды укса кандай абалда болот депчи. Күйөөмө да корктум да, анткени өзүңөр билесиңер да, ата-эне болгондон кийин, мындай жаңылыкты уккандан кийин кандай сезимдер болот. Ошондо мен ойлонуп бир анан айтайынчы дедим, анткени бул атасы да, кызыбыздын атасы. Ошо биринчиден сурадым: "Жолдосуңбу же үйдөсүңбү?" деп. Күйөөм жолдо келатам, бирок пассажирский местода келатам деди. Андан кийин ошо айттым: "Кызыбызды ушинтип машина коюп кетиптир" дедим.
Эч нерсени пока билбейм дедим күйөөмөн. Пока менден сурабай турчу, мен машина больницага жеткенден кийин анан айтам дедим. Ошо атам аябай тез жеткенге аракет кылды. Больницага жеткенде эле ошо реанимациянын тушунда апамды көрдүм. Апам сүйлөй албай, дем ала албайм да, аябай жаман акыбалда болуптур да. Көйнөгүм баары кан болчу. Ошо өстөдөн ылдыйга чейин аябай кан болду да, мен жүрөгүм түшүп калды. Мен андай бир жаман ой келген жок да, мен ойлодум да, бир жери эме болуп калса бир түйрү эле калат депчи азыр. Жанында ошо Рысбекова Б отуруптур. Карасам эле ошо мен анткени түшүнгөн жокмун ким койгон, анткени эч ким деле атам деле билбейт экен. Анан ошо кечирим сурап баштады ал кыз. Андан кийин түшүндүм ошол кыз койгон экен. Ал ошондо реанимацияга Реанимацияны ооба. Андан кийин ошо дароо такылдатып баштадым реанимациянын эшигин. Такылдатканда эле ошо мага врач ачты эшикти. Айтты: "Кечиресиз, бирок сиздин кызыңыз жолдон эле жүрөгү чарчап токтоп калыптыр" деди. Аябай сурандым, мени киргизгилечи, пожалуйста дедим кызымачы. Кызымды көргүм келатат деп сурандым аябай. Мени киргизишти. Реанимацияга киргенден кийин эле өзүм кызымды көрдүм. Жанагындай кушеткада жатыптыр кызым. Уже мурдунан, кулагынан кан агып баштаптыр. Башым баары кан. Такыр ишин алган жокмуш да мен кызымды жогото болдум депчи. Врачтардын баарына сурандым: "Пожалуйста, бирдеке кылыңызчы, же Бишкекке алып кетеличи" десем, врачтар айтты: "Уже болду" депчи. Кечигип алып келишти деди, уже эч нерсе кыла албайбыз деди. Демек окуя болгон жерде эле каза таптыбы? Жолдон деди. Билбейм, мага врач айтты, жолдон деди. Келгиче деди, бирок акыркы ошо минуталарында апам болгон жанындачы. Сизге ошо апам айтып берсин акыркы. Анткени апам кучактап ошо кызым менен больницага келген да. Анда анан сурай жатарбыз. Негизи сиздер Россия жергесинде турасыздар, э? Ооба. Биз көп жылдан бери уже Россияда жашайбыз. Мен окууну бүткөндөн кийин эле Россияга кеткен болчумун окуганы. Ошоктон университетте окуп бүткөм. Андан кийин жолдошум экөөбүз таанышып күйөөгө тийген болчумун. Ошол жерден той кылдык. Бияктан ата-энем, тайкем, тайжемдерим баары барышты. Бир туугандарым. Ошо 2015-жылы үйлөнгөнбүз. Быйыл 10 жыл болгон. Ошо 10 жылдын арасында эки кызыбыз бар. Улусу 9 жашта, кичүүсү 6-да. Келерде мындай эненин жүрөгү сезет дейт го, ошо бир эч келген эмес да. Бирок мындай жаман ой менен жиберген жокмун да кызымды. Бияка чоң апалары деле чакырышты, күйөөм деле алып баралы деди. Мындай эч бир жаман оюбуз келген жок да бизге баарыбызга деле. Кыздарыбыз ошо күндө көбүрөөк болсун деп, ысык көлгө алып барабыз деген, көп витаминдер жесин деп ойлодук да. Эгерде мен билсем, ошо кызымды жибербейт болчумун да бияка. Такыр бир жибергим келген жок. Баргым деле келген эмес. 3-4 жолу күйөөмө айттым: "Пожалуйста, быйыл калып эле калалычы. Билетке кетирген акчаны анткени лучше бизнеске кетиреличи" дедим. Бирок ушундай кырсык болорун эч мындай ойлогон жокпуз да. Кыздарым менен 9-июнда өзүбүз таң камал ошо өзүбүз учуп келдик. Чоң апасы, чоң атасы тосуп алышты бизди. Алдыда көп жакшы пландарыбыз бар болчу. Ысык көлгө барып эс алабыз деп, менин чоң апама барабыз деп ойлогом. Анткени жыл сайын келген сайын туугандарыбызга барып катташып турабыз да. Арела кандай кыз эле? Кызым жөнүндө мындай в прошедшем времени айткым келбейт да эже. Мен үчүн ал кызым дайыма бар. Биз менен да ал кызыбызчы дайыма, ар дайым. Мен кызым 7 апрелде 2019-жылы төрөлгөн болчу Москва шаарында. Төрөлгөндөн баштап эле жаркылдаган сапсары кызым.
ар дайым бизге таң атканда жакшы сөздөрдү айтып жатаарда баарыбызга жомок айтып берчи. Жатаарда бизге баарыбызга калачы жакшы түш көргүлө деп, эч качан оорубагыла деп менден суранчы. Даже мен күзгүн жанында туруп боенуп атсам, мама, вы у нас самая красивая, даже без косметики деп айтчы. Кичинекей кезинен эле аябай бийлегенди, ырдаганды жакшы көрчү. Ар кандай ырларды жаттап, чоң апасы тайнесине чалган сайын ырдап, бийлеп берчи ушуларга. Бала бакчага барчы. Аяктан воспитательдердин баары жакшы көрүшчү мен кызымды. Дагы деле жакшы көрөт, азыр алар ишене албай. Баары мага жазышат да. Мен ушундай кырсык болгондон кийин эч кимге эчтеке айткан эмесмин, бирок ушул жаңылык Москвага чейин жетиптир да. Биздин садикте чат бар да, родительский чат. Ошол жерге жазышты да, мы потеряли нашу Арелочку, как так депчи. Баары жазып башташты, мага көңүл айтып. Андан кийин ошо воспитатель ыйлап мага чалып баштады да, жазып. Андан кийин директор детского сада чалды мага. Биз такыр ишене албай атабыз, ушундай жаңылыкты мы не принимаем деди да. Азыр улуу кызыңыздын абалы кандай? Улуу кызым ушунун баарын көрдү да эже. Жанында болгон жок. Бул эми кандай айтсам, за считанный бир минута болду да, андайчы. Чоң апасы, чоң атасы деле аркасынан чыкмак да, бир бала деген эми чай жолу эле сразу эле чыгышыптыр да. Алар жолдун жегинде ошо көбү комментарий азыр окуйм. Эметсем жазышат да, эмнеге кечке мал ата энеси жиберет, эмнеге жолго ойнойт, ата энеси карабайбы депчи. Биринчиден мен чоң апасы, чоң атасы менен жибердим да. Экинчиден менин кызым жолдун ортосунда эмес, четинде жолдо өтүп бараткан эмес да, мындайчы, жолдун ортосунда турган жок, жолдун жээгинде күтүп турган экен машинаны өтсүн деп. Менин кызым деле правила дорожного движения билет, анткени садиктен үйрөтүшөт аларды. Өзүм деле үйрөтөм. Эми бала деген ушундай экен да, алар ойношот. Айыл болгондон кийин анан Москвада өзүңөр билесиңер, убактысы менен чыгат, убактысы менен киришет үйгө. Кыргызстанга келгенден кийин кенен ойносун дейбиз да. Бул тууралуу чоң кызыңыз эмне деп атат, улуу кызыңыз? Улуу кызымдын жүрөгү аябай түшүп калыптыр эже. Биз кече ушу канча күндөн бери биз улуу кызыбызга такыр көңүл бура алган жокпуз да. Анткени кичүү кызыбызды жоготкондон кийин өзүбүздүн акыбалыбыз аябай жаман болду. Кызым улам келип, мама, суу ичкилечи, пожалуйста деп, суу мага алып келип берет да. Такыр эчтеке бир же иче албайм, же жей албайм. Кызым келип улам кучактап кетет. Биз кече күнү күйөөм экөөбүз сүйлөшүп, кызым болуп үчөөбүз айылдын башында көл бар экен, ошо жерге барып отуруп сүйлөштүк. Кызым ыйлады. Мен ошо убакытка чейин такыр сүйлөшкөн эмесмин улуу кызым менен. Сурап эметсем, ал ушунун баарын өзү көрүптүр да. Мама, мен көргөм дейт. Мен көргөм кантип жана байке колу менен көтөрүп келгенин дейт. Жана кандын баарын көрдүм. Арияланын колун баары, башын баары кан болчу мама дейт. Азыр кээрде өкүнөм дейт. Неге мен ал ошо кичүү сиңдим менен неге урушканымды даже азыр өкүнөм дейт. Акыркы жолу футболкаңды берчи мага, мен кийип турайынчы деп суранганым дейт. Мен бербей койгом дейт. Азыр ушунчалык өкүнөм дейт. Берип койсом болмок экен депчи. Азыр сиздердин талап кылып аткан нерсе эмне болуп атат? Тергөө иштери негизи кандай жүрүп атат? Азыр Рыспекова Б отурат
следствие жүргөнчө 13 августка чейин деп бизге түшүндүрүп беришти. Бүгүн өлдү деген күбөлүгүн алдык кызыбыздын. Такыр ишин алган жокмун эже мындайчы. Колума ушул күбөлүктү бергенден кийин такыр ишин алган жокмун эже. Кайра окуп ушуну. Жолдошум айтат болдучу ыйлабачы деп. Кантип ыйлабайсыңар эже? Күбөлүктү алып ошо РОВДга бардык. Сурадым. Кандай жаңылыктар бар, кандай аракеттериңер бар десем, Рысбекова Б дагы эле ошо следствие жүргөнчө отурат деди. Рыскуловканы кой бердик деди. Ал киши жанында болгон да? Ал киши ошол кызды машинага отурускан болчу. Рыскуловка билип туруп, что кыз айдаганды билбейт экенин билип туруп, что эч кандай мындай опыту жок экенин билип туруп машинасына отурускан да. Айдоочу күбөлүгү жок болчу. Эч кандай опыту айдаганы жок болчу. Ал өзү кыз мага жолукканда айтты, эже деди. Мен машинага отурган себебим мен ошо үйрөнгүм келди деди. Элестеткиле, ким эле отургузат да айылдан үйрөтөм депчи. Кечинде балдарым баары ойнойт эшикке чыгып. Мен өзүм деле 5 жыл мурун окуган болчумун автошколада. Бизди бирок окуганда инструктор алыс жакка алып барып эч адам жок жакка үйрөткөн да айдагандычы. Анан кантип ушу Рыскуловка ушу ойлонбой отургузду дейм да. Азыр болсо деген, ал болсо деген на свободе. Почему ошол убакта өзүнө ответственность алган жок да? Ошондо ойлонуш керек болчу да. Ага такыр эч иш козголгон жокпу ошондо? Эч кандай иш козголгон жок. Айыппул салындыбы? Ага максимум ошо 100 000 штраф деди да. Даже 50 000 деди. Андан кийин 2 жыл условный деди. Условныйды билесиңер да ал. На свободе жүргөндө эле болот да. Биздин закондордо ошо караштырса деп ойлойм да. Кичине мондай адамдар ойлонуп, эметип калышабы деп ойлоном да.